Манас менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, унаа көпүрөнүн үстүнөн кулап кеткен. Күбөлөрдүн айтымында кырсык түнкү 3:30 чамасында болгон. Катуу ылдамдыкта келе жатып Honda үлгүсүндөгү унаа алгач көпүрөнүн тосмосун сүзүп, андан соң ылдый учуп түшкөн. Анын айтымында, тез жардам унаасы келген учурда айдоочу кыз эсинде болчу жана анын ооруканага алып кетишкен. Видеону Илим Карыпбеков өзүнүн Instagram баракчасына жүктөдү. Казакстандын Караганда облусунда жеңил учак кырсыкка кабылып, 2 экипаж мүчөсү каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн жарандык авиация комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, 21 апрель күнү саат 16:25 Балапан аэродромунда машыгуучулардын аткарган жеңил учак конуп жаткан маалда кырсыкка кабылган. Учурда өлкөнүн индустрия жана инфраструктуранын өнүгүү министрлигинин алдында кырсыктарды иликтөө башкармалыгы тергөө иштерин баштады. Москва шаарында жакында мектепке аталган балдардын окутуу клубу ачылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги маалымдайт. Окуу борбору элчиликтин алдында жүргүзүлөт. Анын кыргыз диаспорасынын Мир Вам тил мектеби уюштурууда. Клубтан быйыл мектепке баруучу мигрант балдарга орус тили бекер үйрөтүлөт. Белгилей кетсек, Россияда 600 000 жакын кыргыз жараны иштейт.